журтум адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу кут берүүсү же ошо кудуреттүү улуу табылга деги эле кыргызда сөз бар. Ошо куттун жүздөгөн кырлары бар деп бааламдан берилет. Кут болсун деп коет. Куттуктайм делет. Куткарчы делет. Кут ой, кут ай деги эле кут ой болсо сенде куд ай болот. Ошондуктан кыргызда сөздүн да оң анан солу бар демекчи. Кут ал адам кут алып келди дейт. Болбосо же кут түштү дейт, же болбосо жут келди дейт да кыргызда. Же жут болду дейт, же кут болду дейт. Караңыз, анысы кандай бул кут берүүсү адамзатты ошол жут турмуштан, жакырчылыктан алып чыгуучу бир керемет. Кыйынчылыктан, кырсыктан алып калуучу бир керемет. Ошондуктан урматтуу журтум, ошо кыргыздын тили өзү Кудайдын тили деп бааламдан берилет. Далилдери дегенде кыргыздын тили же кыргыз тил бул Кудайдын тили, Теңирдин тили деп берилет. А кандай далили бар дегенде, мына күндү Кудай деп таанып атпайбы? Мисалы, Тибеттеги кыргыздар биз кыргыз дегенди билбейт экенде, алар кыргызча сүйлөйт, кыргызча жашайт, кыргызча ойлонот. Бирок айтып атат, биз күндүн балдарыбыз деп атат да. Күн деген сөз өзү, мисалга ошо Кудайды көрдүм дейт да, адеми түшүмдө Кудайды көрдүм, Манас атам жетелеп барды дейт. Анан Кудай кандай экен десе, Кудай өзү нур экен, күн экен дейт. Анан Манас ата, мен күйүп кетпейинби, бул күн турбайбы десе, жок, сен аксың, күйбөйсүң деп айтты дейт. Көрдүңүзбү, эми ошондо күндүн балдары кыргызча сүйлөп атат. Кыргыз дегенди билбейт алар, бирок кыргызча сүйлөп, кыргызча жашайт, кыргызча ойлонот. Кыргызча деген эми ушу караңгы түшүнүк менен мындай караңгы сыр менен жашап атат, сыйкырын иштетип атат. Кыргыздын дагы кыргыз тил Кудайдын тили дегени мына ааламдан байланыш алган тил бул кыргыз тилинде болуп атат бүгүнкү күндө. Ааламдан төккөн төкмө, ошо көрүп кийип турган кийимиңе же бул адамдын аурасына карап, же кылган жумушуна, же тарыхына, же келечегине карап төккөн төкмө кыргыз тилде берилип атат. Ошондуктан урматтуу журтум, кыргыз азыр жаңы доордо Кудайдын ордун аткарыш керек деп берилет ааламдан. Караңыз. Ошондуктан кыргыздын тилинде өзү ок бар. Кыргыздын тили өзү от. Мына кыргыздын батасы, кыргыздын бакайы өтө чоң бир кут болуп атпайбы? Мына ошентип урматтуу журтум, куттун өтө көп кыры сырлары бар. Ошондуктан кыргызга кут түштү деп берилет. Куттун далили бул арстан алай экен делип. Кыргызга кут түштү, куттун далили бул ааламдык мыйзам. Ошондуктан дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Кайыптан элем түштү. Кайыптан нике буйрулат, кайыптан өлүм буйрулат, кайыптан конок буйрулат, кайыптан дидар кайып. Кайсы утуш же кайсы дидар, эми кайсы күлүк чыгаарын белгисиз. Ал ошол буйруктан делгендей. Кайыптан Куда буйрулуп атат, нике аркылуу. Куданы
Куда болгуча сураш, куда болгондон кийин кулда болсо сыйлаш. Эмнеге дегенде, Кудайды сыйлаганың бул Куданы сыйлаганың. Себеби Кудай буйруган адамды сен сыйлашың керек болуп атпайбы? Демек Куданы сыйла. Кудайды көрө алган жоксуң, бирок Куданы сыйла. Анысы кандай? Мына Кудайдан буйрулган арстан алайды сыйла. Кудайдан буйрулган кай билимин сыйла. Кудайдан буйрулган ошо аалам байланыш алган адамдарды сыйла. Эмнесин? Ички энергиясын, ичиндеги бир нур керемет касиетин. Мына мен ойлонсом, мына молдо кожолор деле Кудай деп жүрөт. Ооба, Кудай деп жүрөт. Сыйынып атат, тиленип атат, Алла деп атат. Бир көз ачыктар жүрөт. Же орустар Бог деп жүрөт. Анан ойлойсуң да, бул Кудайга дейги ким жакын? Деп ойлонсоң, бул суранган адам жакын эмес экен. Тиленген адам жакын эмес, урматтуу журт. Кудайдын буйругун аткарган адам жакын. Мисалга, мына сүрөттөрдү коелу. Мына карайлы. Бул арстан алай, бул мисалга тиленген суранган адам. Караңыз, кимиси жакын Кудайга? Кудайга чын эле аалам байланышын алган адам жакын. Мына биз айттык, Алай жергесинде Зүлфия деген карапайым касиеттүү аял эле келин ал кезде 20 жыл мурун. Аял да боло элек, жөн эле жаңы төрөгөн. Кудай жакшы көргөндүктөн ошол аялга адам ата көрүнүп, периште жайгашып, анан келечекте мыйзам берип атат. Кудай жакшы көргөндүктөн Адеби деген кызга берди. Кудай жакшы көргөндүктөн Эргешбай ата деген адамга байланыш берди. Мына мезгил сабактары деп Атомгүл деген эжекебиз жазып атат. Ким жакын, караңызчы гана. Мына тааныш үчүн, адам өзүн тааныш үчүн. Кудайдын буйругун аткарган адам жакынбы? Жаскан адам жакынбы? Жеткирген адам жакынбы? Аткарган адам жакынбы? Же суранып тиленген адам жакынбы? Караңыз, могу сүрөттө карап көрүңүз. Демек, кыргыз жакын. Мына Теңир, Кудай күн элесинде берилип атат мына. Күн. Ким жакын? Кимди жакшы көрүп атат ал? Мына о жерге Эргешбай атаны коюңуз. Уш жерге аалам менен байланышкан адамды, уш жерде мына аалам мыйзамын аткарып бараткан арстан алайды. Тапкан сүрөтүбүз ушул болуп калды да. Уш жерге Зүлфияны коелу. Уш жерге Атомгүлгө, уш жерге Адемени, уш жерге бир Бакыт Тубашевди. Эчтекеси жок ал адамдардын. Үстүндө бир үйү бар. Иши деле жок. Бирок аалам байланышын аткарып атат. Ал акча жасаган жок. Мына бул киши суранган адам, тиленген адам, кыргызды, адамзатты эволюцияга тарткан адам, 15 кылым артка тарткан адам. Бул келечекке үндөгөн адам. Ким жакын? Кайра мына мисалы Атамбаев көрүнсө, Путин көрүнсө, бул Кудай болуп берилет, Теңир деп элестетели. Ага ким жакын? Мисалга, аткарган адам, уккан адам жакын. Ишин аткарган. Суранган адам ага жакын эмес да, жаман көрөт да. Мисалга президентке барып эле бир белени сурана берсең, сен өспөй эле сурана берсең, президент жакшы көрөбү? Жаман көрөт. Артка сүйрөгөн адамды жаман көрөбү? Жаман көрөт. Же болбосо мына атабыз дейли. Атага аткарган, уккан мына 10 балаңдын ошо жакшыбы? Жакшы. Ошо жакынбы? Ошо жакын. Ыйлап эле, суранып эле, Алла берчи, Алла сактачы деген адам жакынбы? Караңыз, Кудайга ким жакын? Ойлонуп көрүңүздөрчү. Бүгүнкү күндө Кудайга, Кудай жакшы көргөндүктөн байланыш берип атпайбы? Карапайым болсо дагы. Үй бүлөсү да жок болсо да мына.
Бүймайрам апаны коелу мына сүрөтүн. Кудай жакшы көргөндүктөн байланыш берип атпайбы, урматтуу улуу журтум? Ишенгендиктен, аткарат дегендиктен. Ошон үчүн кыргызга жакын болуп атпайбы? Арабка эмес, башка улутка эмес, ааламдык байланышты мына кыргызга берип атат. Анысы кандай мына же түш аянды кыргыз аткарып келген да. Мисалга мына башчылары, падышасы дейбизби, ханы дейбизби, бии дейбизби, түш көргөн, түшүндө мүшкүл иш көргөн. Анан ойлуяларын, келечек болсо көз ачыктарын, келечекти көрө билгендерин, тарыхчыларын башынан өткөргөндөрүн топтоп, анан ушул улуу сөздү баштап, мен ушундай түш көрдүм деп, анан ал түштү да башкалар мүмкүн башка кырынан көргөндүр, анан чечмелегендир. Анан ошол арбайлар Кудайдын ишараты ушул болуп атыптыр деп туруп ошого карап иш кылган. Ошондуктан кыргыз жаңылган эмес болуп атпайбы? Аткарган адам жакын болуп атат Кудай арбайга. Сыйынган эмес. Дегиле тарыхта, урматтуу улуу журт. Мына бүгүнкү күндө деле. Мына мен аткарып келейтам. Алып барып келейтам. Алымдын келишинче. Мен да 5 убакыт намазымды токтоттум. Өлүп кеткен жокмун мен, Кудай арган жок, мен кырсыктап кеткен жокмун. Тетирсинче мен эволюцияга байланбай, сыйынбай, суранбай, ошол анатомия, астрологиянын ролун аткарып атат. Келиңиздер, ким жакын Кудай арбайга? Жок дегенде түш талабын аткарган адам жакын. Мына түш деп ишарат берип атат. Баягы эн атаңды кичине мындай эле кабагынан билип аткарсаң эн атаң жакшы көрөбү? Сөз сүйлөтпөй, какшатпай эле, мисалга, кыргыз ошол түш аянын алат. Ошону менен аткарып келген. Караңыз. Кудайга ким жакын? Же эн атага ким жакын? Же падышага ким жакын? Аткара билген, түшүнө билген, коштоп колдой билген, жөлөп таяп билген адам жакын. Эркекке ким жакын? Кайсы аялы жакын? Эмнеге ажырым болуп атат? Анткени коштоп колдоп билген, мактай сүрөй билген аял жакын. Атага кайсы баласы жакын? Түшүнө билген, коштой билген, сураны ыйлап, догуруну эмне туудуң эле деп отура берген адам, же кандай деген, көрдүңүзбү? Буйрук бер деп. Жок деген сен буйрукту аткарбай атпайсыңбы? Түшүңөн, могу турмуштан кырсык кыйынчылык берип атса сен аткарынан, Аллага биз жакынбыз. Алла палан деген, пайгамбарыбызга палан деп тур дейт. Анын карып бүткөн ал заманыңчы. Ал кезде динозаврлар бар болчу, азыр жок. 15 кылым мурун не деген түзүлүштөр бар эле. Караңыз, урматтуу улуу журтум. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына ааламдан берилет. Кудайга кыргыздын жан дүйнөсү жакын, жөнөкөй, карапайым болгондуктан касиеттүү кабар кыргыз элине берилип атат деп чыгараңызчы. Кыргыз жакын экен да Кудайга. Мына мындай ойлонуп көрүңүз. Эми өзүңүздү тааныңыз. Сиз кайсы жолдо барай атасыз? Теңир жолундабы же темир жолундабы? Техникага берилип алдың, көз карашка алдырып алдың. Мына урматтуу улуу журтум, ошондуктан энергия өткөргүчкө айлан деп аткан ошол. Мына кыргыздын батасы өтөбү? Кыргыздын бакайы болгонбу? Батасы болгонбу? Аксакалы болгонбу? Бүгүнкү күндө барбы? Бакайсын деп атабыз. Бакай жашына жетип калган атабыз бар барабызда. Кошоматчы, алдамчы. Эгер сен теңирдин ыйык уулу болсоң, кыргыз, теңирдин сыпаты сенде болуш керек эле. Теңир жалган айтабы? Теңир түштү жалган берсе анда адам адашпайбы? Теңир күнүгө мындай эле төлгө белгиден бир керемет берип атпайбы?
Теңир, көк асман күчтөрү. Анын ичинде арбай бар, анын ичинде бир керемет күчтөр бар. Мына ким жакын экен? Суранган адамбы, же аткарган адамбы? Жастыртып отпаймын, Эргешбай да жасып аягында гана түшүнүп, карап окуп анан таң калып. Ана мына материясын Кудай жараткан эмнеге ишке. Мына Бакай атамды коелу. Мына Бакай атам. Бу жерге темир адамды коелу. Мына темир адам, теңир адам. Теңир адам, мына Бакай атам. Бакай атам багыт берген го. Бүгүн Кыргыз Бакай атанын ордун адамзат үчүн аткарыш керек болуп атат. Багыт бериш керек адамзатка. Могу мейли темирден робот жасап атат. Мына өткөндө Кытайды көрсөттү го, Барланча деген дикторго окшоштуруп жазаптыр. Диктор адашышы мүмкүн экен сүйлөп аткан сөзүнөн, а робот адашпайт экен. А бирок роботтун батасы өтүп атабы? Караңыз. Ошондуктан кыргыз энергия өткөргүч провод. Мына өзүңүздү провод катары сезиңиз. Мына электр энергия келиш үчүн провод тартылат го өзү. Электр энергия келиш үчүн трансформатор коюлат. Электр энергия өтүш үчүн столба коюлат. Анысы кандай? Мына мен сүйлөп атканда энергия өтөт. Мен сүйлөп атканда духуң көтөрүлөт. Мен сүйлөп атканда өсүп атасың. Бул энергиялуу адам. Энергия өткөрчү заман келди. Мына энергия деген көктүн ролун жерде адам аткарып атат. Кудайдын ордун, теңирдин ордун адам аткарып атат. А техника менен өскөн адамдын патасы өтөбү? Батыштын. Мына кыргыз Кудайга жакын экени ушул болуп атат. Кыргызга ошон үчүн теңирден ааламдык байланыш берилип атат. Ошон үчүн батыш кыйрап атат. Темир менен өскөн. Темир мүнөздөгү. Алар жөн көз карашка өтүп калган мындай эле көрүнүшкечи. Көрүнбөгөн дүйнөнү керек болсо кыргыз башкарып атат. Мына бүгүнкү күндө. Ошо энергияны алып адам бериш керек болот. Мына бул эмне үчүн жаралган? Деги эле адам өзү ким? Тааныч өзүңдү. Энеңдин ичинде сен көрүнбөгөн энергиядан жаралгансың. Сен көрүнөлө энергиясың. Сен энергия өткөргүч эле бир проводсуң, мындайча айткандачы. Мына Кудай арбайдын оозу жок экен. Мен сүйлөп берип атпаймынбы? Көрдүңүзбү? Ошону өткөрүп атам. Ошонун сөзүн айтып атам. Аткарып атам, энергияны аткарып атам. Улуттар биригет. Кантип биригет десең, мындай провод көрүп калсаң, бул жерде ток жокпу дейсиң го. Анысы кандай эле ар бир улутту, ошол жана лөлүсүнө чейин, өзбек уйгуруна чейин. Бул деле бир периште да. Бул деле бир энергия өткөргүч провод да, бирок ошонусун билбей атпайбы де. Мына бүгүнкү күндө провод турат адамчы, бирок энергиясы жок. Анын энергиясын эмне жеп койгон? Эмоция жеп койгон. Аны мо көз караш жашоо жеп койгон. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сен энергия өткөрчү эле бир проводсуң. Ошондой бир күчүң бар. Ошондой бир кереметиң бар. Ошон үчүн көзүң ок, сөзүң кут. Сенде ошо улуу маданият бар. Ошо арбайлардай маданият бар. Улуу сыпаттуу, улуу маданияттуу, салкын кандуу, табыгый жүздүү, талабы күчтүү эл болуп атпайбы? Мына сиз арбайсыз. Мына азыр жаңы доордо ким башкарып кетет? Арбай сыпаттагы адамга акча керекпи? Жок, ага акча кереги жок. Эгер акча десе касиети качып кетет анын. Мына көп эле көз ачык чыгат. Палявол өчүп калат. Эмнеге акчага иштеп койду? Берген касиетти ал каражатка иштетип койду. Качып кетти касиети. Падышалар келди. Каражатка иштеди. Өсүмчүлдүк иштеди.
Kaçıp ketти. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, Куданы Кудай буйруйт экен. Кудай буйруган Куданы сыйлашың керек экен. Сен Кудайды сыйлаганың Куданы сыйлаганың. А Куда менин астымда ким болуп калыптыр? Ал бир Кудай буйруган, нике буйрулган деле өкүл ата же кайын ата болуп келди. Арыстан алай көктөн буйрулуп келди. Адамзат үчүн келди атайын эле дейт. Кайыптагы илимди сен кантип аткарбайсың? Бул буйрук, бул талап, бул тапшырма. Өс, энергия өткөргүчкө айлан. Азыр эмне маселе калды дегенде, азыр энергия топтоо деген маселе калды. Мына президент менин астымда эч ким эмес. Бай менин астымда эч ким эмес. Анткени анда энергия жок. Ал бир сасык бир корпус. Азыр маселе улуу адам болуп калуу. Азыр маселе теңир адам болуп калуу. Бул темир адам болуп калганбыз, мурун мээбиз өчүп калган. Азыр теңир адам болуп калган. А теңир адамда эмне бар экен? Өлбөстүк бар экен. Теңир адамда улуулук сыпат бар экен. Теңир адамда унчукпастык бар экен. Теңир адамда дүйнөнү башкарып койчу керемети бар экен. Теңир адам, мына теңир адам, улуу адам. Улуу сыпаттар бар экен. Улуу маданият бар экен. Теңир адам жаңыдоордо дүйнөнү жөн эле ошо табият аркылуу башкарып коет экен. Теңир адам адамзаттын сезимин өстүрүп коет экен. Мына мурун бай адамга теңелгүбүз келчү, же бийликтеги адамга теңелгүбүз келген болсо, азыр ал бир тыйын. Ал жок нерсе деп сезиңиз дагы азыр улуу адамга теңелиш керек. Мына менде. Мен байлыкка да зар эмесмин. Себеби менин байлыгым улуу түшүнүгүм. Менин сыйкырчылыгым да ишенимдиги ушул бийик түшүнүгүм. Эми түшүнүгүңө жараша келечек буйрулат сага. Түшүнүгүңө жараша. Караңыз мына. Улуу адам мына чоң атаны сыйлайт да. Угат. Эгер анда улуулук сыпат болсо пир тутат. Улуу адамды мисалга. Ал адамда балдары башыйып турат. Ал адамда байлык да бар. Анда улуу түшүнүк да бар. Анда улуу касиет да бар. Андысы кандай улуулукка улуу адам бол. Же теңир адам бол. Улуулукту сүйлө. Улуу ишти аткар. Мына урматтуу улуу журтум. Ошондуктан Кыргыздын батасы ында Бакайында чоң керемет бар деген ошол. Кыргыздын кыргызчылыгы анын кетпес куту. Бул касиети, бул энергиясы. Мына X премьер-министрлер чогулуп атат. X спикерлер чогулуп атат. X'та энергия барбы? Жок. Же батыш эли башкарам деп атат. Энергия барбы? Жок. Ага караганда карапайым элде энергия бар. Карапайым элде касиет бар. Карапайым эл Кудайга жакын. Ошондуктан карапайым элге касиет берилип атат. Карапайым эл түш аян алып атат. Карапайым элге жастыртып атат. Кудай кимди жакшы көрөт экен? Анда бийликтеги бирөө отуруп, же молдо отуруп жазып калат эле да ааламдан байланыш алып. Же молдодон бир окумуштуу чыгып калат эле да. Ал өзүн чектеп алган үчүн болгон касиетин учурбайт. Ал кул сезимде жашап калды. Кул суранат, тиленет. Же болбосо мына могу бай дейли. Бул эволюцияда адам. Бул аткаруучу адам. Бай кимди, бий кимди жакшы көрөт?
Аткарган адамды жакшы көрөт. Иш аткарганды. А суранган адамдын башын албайбы? Ошондуктан Кудай Арбайга келиңиздер жакын бололу. Кантип жок дегенде түш талабы мына китеп толтура ошо түш жоору китеби. Ушу түш жоору китебин алып алып жок дегенде түш талабын аткарчы. Түш периштелердин тарбия сабагы. Түш Кудайдын бул түз эле эскертүүсү, багыт берүүчүсү болот. Кана Бакай бар барабызда. Мына Бакай жашына жетип калган Мукар Чолпонбаев өзү президент болом деп жүрөт да. А эл арасына көзүбүз жумулуп калдыбы? Сокурбузбу? Таппайлыбы, карабайлыбы бир келечекти көрө билген адамды? Түндүк түштүк болуп бөлүнүп алабыз. Эмне түштүккө бийлик болуп кетсе эле түндүгүң түшүп калабы? Же түндүк эле бийлик келсе түндүгүң көтөрүлүп калабы? Кайда кеттик? Улуу кыргыз. Өсүмчүлдүк болчу. Өсүмчүлдүгүң өзүңө гана муш болот. Ушуну эсиңен чыгарба. Азыр адамзат үчүн күрөшүш керек. Мен айткам го бийликтегилер биринин башын бири жейт депчи. Маани бербей деле койгула. Мындай бийликтин миллиону бүткөн. Ушу күнгө чейин адам эволюция. Дүйнөнү дүңгүрөтүп келген Манастын доору бүткөн. Чыңгызхандын доору бүткөн. Осмон империясынын доору бүткөн. Siz келечекке, түбөлүктүүлүккө аракет кылсаңыз, бул күнүмдүк болчу нерсе, майда нерсе. Эмоцияга деле алдырба, энергияңды деле жедирбе. Эмнеге бүгүнкү бийликтегилер биринин башын бири жейт дегенде суроо болушу мүмкүн. Анткени булар аалам сырын билбейт. Жаңы доордун талабын билбейт. Арбайлардын ишаратын билбейт. Булар тетир кеткендиктен аалам күчтөр өстөрү эле жасалап коет. Соттоп коет. Кел арбайлардын ишаратын түшүнөлү. Ата тег арбайың ишарат берип атпайбы? Түшүнгөн жок дегенде. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер, энергия өткөргүч проводко айланалы. Бул телону биз башкага иштетип алганбыз. Кел энергия өткөрөлү. Кел улуу адам бололу. Улуу адамда баары бар экен. Улуу адамда улуу рызкы бар. Мына мен улуумун. Кубанам мен улуу болгонума. Кайра далилим кана? Улуу экеним. Мына мен улуу ишти алып барайтам. Улуу сөздү сүйлөп атам. Улуу сөздү сүйлөгөнүң демек үчүн ичиңде улуу түшүнүк бар үчүн оозуңан улуу сөз чыгып атат. Адамдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө, ириткич, жегич зат дейт да. Мына иритип жеп аткандар бул жан дүйнөсү пастар, алар майдалар, алар пенделер. Адамдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Мына бул улуу адам. Мына менде баары бар. Эң биринчи көңүлүм тынч. Анткени мен келечекти көрө билем. Анткени мен ааламды кызматымды аткарып атам. Мен суранган жокмун, мен тиленген жокмун. Тетирсинче аткарып атам. Тиякта мени бир миссияга жөнөттү эле бул жерге. Мен кызматымды аткарайын. Аткарсаң алар коштоп, колдоп мөөр басат. Кана, жок дегенде ушу Арыстан Алайга көчүрмө болчу. Арыстан Алай көктөн буйрулуп келген. Арыстан Алай мына Калыс ханды жамандаганга, ушактаганга болбойт деп атпайбы? Себеби ал көктүн жердеги көчүрмөсү. Калыс хан барбы дүйнөдө? Жок. Калыс Арыстан Алай бар, көктөн буйрулган. Мени жамандасаң күйүп кетесиң. Буйругумду аткарбасаң да күйүп кетесиң. Менин буйругум өйдөгө өс, улуулукка өт. Утурумдуктан чык, улуулукка өт. Ушул эле. Пендечилигиңди жери. Эмоциядан чык, энергия топто. Убактыңды бекер коротпо. Ал өзүңдүн жаныңа, өзүңдүн таныңа керек. Болбосо энергия өткөргүчкө өтпөсөң мындай проводдо элестет. Мына энергия болсо бул үй жылыйт да. Анысыгандай Арыстан Алайдын оозунан жылуулук чыгып атат.
Духуңуз көтөрүлүп атат, өзүңүздү таанып атасыз. Көктүн көчүрмөсү энерги өткөрүп атат. Кудайдын сөзүн сүйлөп атат. Суранган жок ал. Не дейм ягыр бүгүн кайсы сабакты өтөм деген жок. Жок, ичинен чыгат адамдын. Мына урматтуу улуу журтум. Анан ушу ойлонсом, билим берүүдө кандай өзгөрүү болуш керек деп ойлоном да. Ошондо билим берүүдө ушу мектеп жашындабы, же ушу эфирдеби, деги эле адамда кандай болуш керек дегенде мына ушул табыгы илим өткүзүлсө мектепте. Баланын, эненин, аялдын, эрдин деги эле бир табыгый касиет ачылат экен. Мисалга мына бизге сабакка келет. Такыр эле ооруп, карып, үмүтү үзүлүп, таяк таянып калган энелер деле анан келип жакшы болот деле анан көрүнүш көрүп баштайт. Түш оңолуп баштайт, духу көтөрүлүп баштайт. Анан ыраазы болот, рахмат айтат, керек болсо ошо иш аткарат. А көрсө ошо ааламдык сөз айтылган жерде ирээттелүү болуп, тазалануу болуп, анан өз жолун табат экен. Мындайча айтканда, бирөөлөр элчиликке жаралган бул дүйнөгө, бирөөлөр шаманчылыкка жаралган, бирөөлөр табыгый мыйзам менен жашоого жаралган, бирөөлөр адам сыпат болуп, мындай бир журналисттик же мугалимдик орунду аткарууга, бирөө периште сыпат, ошо умайлык, эмчилик. Анан ошонусун билбей эле мындай көрүнө жашоого түшүп кеткен дагы касиети кырсыгып, духу түшүп калган. А табыгый илим болгон жерде ошо мектепте дагы баланын бир ыр жасуусу башталышы мүмкүн, же сүйлөөсү, же болбосо сүрөт тартуусу, кыскасы бир баягы Толубай сынчы сындады дегенде бир касиети ачылып кетет. Анан шамандарды өзүнчө окут. Батасы тийгендердин, назары күчтүүлөрдүн, шаман деген ошол ырым-жырым иштегендерди өзүнчө окут. Аны баягы Албабет ата, Коңурбай ата 20 жыл сыйкырчылыкты окуптур дегендей. Элчилерди, аны журналист чыгышы мүмкүн, элди өзгөртүүчү адамдар чыгышы мүмкүн, аларды өзүнчө окут. Эмнеге андай болот дегенде, ошол элчилиги менен ал ырахаттанат, анткени күндө бир нерсе табышы мүмкүн. Шаманчылык кылып, батасы иштеп, назар иштеп, алар өзүнчө рахат болот. Себеби ошол өз жолун тапкан адам карыбайт. Бай өз теңиңди тап дегендейчи, өз жолуңа түш дегендей эле. Умайлык, эмчилик жолу барлар ошол ден соолукка себепкер болор, мээрими төгүлөр. Көрдүңүзбү, билим берүүдө ушундай өзгөрүү болот. Ошондо адам оорубай калат, ошондо адам кейибей калат, себеби туура жолун табат. Мына бүгүнкү күндө дагы Кыргыздын туңгуюкта турганы бул өзүнүн жолун билбегендиктен туңгуюкта туруп атат. Темир адамды иштеп алды мына. Темир адамды ээчип алды, батыш мыйзамын ээчип алды. Теңир качан темирге башыйсың? Ошо теңир жолун таппай атат, улуулук жолун таппай атат. Эмнеге жашоого жаралуу? Мына мен сүйлөп аткан бул идеология деп түшүнсөңүздөр болот. Улуулукка өтсө эле болду, кыргыз жолун табат. Адамзатка тагдыры буйруйт. Кыргыздын ою менен шамал согот, күн тиет, суу жүрөт. Бул кыргыз көктүн эле жердеги көчүрмөсү, ошон үчүн азсан дагы жоюлуп кеткен, жок болуп кетпеген. Же ошо темир сыпатка өтүп кетпей, же байып кетпей, ошо уютка катары сакталып турганы. Эми ушу учур чагы келди. Кыргыздын доору бул алтын доор, биздин доор келди. Эми кыргыз жолун табат. Кыргызга президенттин кереги жок, урматтуу улуу журтум. Ушуну түшүнүп алыңыздар. Президент кыргызды башкара албайт. Бул батыш мамлекет эмес. Ушу улуу сыпаттагы адамды бир пенде башкарабы? Аксакал башыя бир пендеге. Мындай эле же улуу касиеттүү, келечекти көрүп турган, же дүйнөгө тагдыр буйруп аткан адам бир пендеге башыябы? Башыйбейт. Жөн эле улуу жол башчы болот.
көрсөтө билген, үйрөтө билген, кеңеше билген, касиеттүү адам деп кимди айтабыз? Энергиялуу адам деп. Ар бир адамдын тилин тапкан, сүйлөшө билген, келечек болжой билген, түшүнө караган адам ошол башкара алат. Багыт бере алат. Ошондуктан батышты туурап парламент, батышты туурап президент шайлоо албадан кыргыз өнүкпөй атат. Кыргыздын билими жок ал парламент, кыргыздын ишеними бар. Бул арбайлар, аалам күчтөрү, караңгы сырлар кыргыз ишеним менен гана жашайт урматтуу журт. Ошондуктан бүгүнкү темабыз Кудайга ким жакын? Мына ушул жөнүндө болду. Кыргыз жакынбы? Чындыкпы? Далилдерибиз бар. Себеби келечектин мыйзамын берип атат. Кудай керек болсо, баягы жакшы балага ордун бошотуп берип атпайбы ата? Өзү жатып алып эле баласын жумшагандай. Бар балам, муну менен мындай деп келчи дегендей эле. Муну айтып койчу дегендей эле. Мына бүгүнкү күндө кыргыз Кудайдын ордун аткарып атат. Кыргыз адамзатка тагдыр буйруп атат. Кыргыз арбайларды иштетип атат. Арбайларды кыргызга сот болуп берип атат. Дүйнөнү тегеретип, тегиздеп келип атат. Эмнеси менен? Ааламдык мыйзамы менен, ааламдык түшүнүгү менен кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Ким жакын экен? Кыргыз жакын. Суранган тиленгенден алыс болгула. Айтчы мага, суранып Кудайдан мен 5 маал моуну берди мага деп. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Сен ошол көктүн буйругун жерде аткара албасаң, анда сен суранганың бир тыйын. Тиленгениң. Паля хадисти 1000 жолу оку дейт. Бул Эргешбай атанын башынан өткөн ушул жорукта айтып берейин. Бир чети күлкүлүү, бир чети жөн эле чындык жолда. Эргешбай ата байланыш алып жазып калганда Жалал Абадтын казысы менден окуп кеткен бала экен дейт. Анан элден угуп ошо абышка айнып калыптыр деп, аябай бооруп, жакшы киши эле, кап, жакшы мугалим эле, жакшы адам эле деп ушинтип ойлоп. Анан молдолор келип, мага бооруп дейт, сиз айнып калган окшойсуз, эмнени жазып атасыз деп. Конечно, бул түшүп кеткен адам эмнени жазып атканын түшүнөт беле? Түшүнбөйт да. Анан келип анан айтты дейт. Сизге шайтандан келип атыптыр мунун баары. Сиз айнып атыпсыз дегенен тиги киши айттым дейт. Алдыңа кетейин, мен бысмылдан башка эчтекени билбейм десем, анан бир паляларды жазып берди дейт. Муну 1000 жолу кайталаңыз, муну 300 жолу, муну мындай бир деме. Анан таң аткыча кайталадым дейт. Чын эле коем, тынч эле жашоодо жашайын деп. Жазган жокмун дейт, кайталадым дейт. Анан эртең менен эле ручканы шашып колума алдыртып эле анан эле бекер эле убара болдуң да, жаз эми деп койчу дейт. Анысы кандай айланайын, азыр сен таң аткыча кайталап суранган бекер эле убара болуп атасың. Андан көрөгөз бүгүнкү күн эртең кайталанбайт, эртең жаңы заман, жаңы күн, жаңы талап. Сиз замандын талабын окуңуз. Бир жерге чектелип албай. Мына заман. Мындайынан окусаң намаз. Араб китебинде мындай ачты да намаз деп окуп алгандыр. Заман талабын оку, биякты көздөй оку сен. Күнүгө. Кайталанмага түшүп алдың да сен эч пайда болбой атат. 5 күн кайталоо жашоо болбойт көзү. Сен заман талабын оку, заманга кара өз. Сен заманды башкара бил. Анткени ааламдагы адамдагы тынымсыз өсүүдө. Жана Эргешбай атама жаздыргандай бекер эле убара болбо. Ал өзүңө зыян. Могу элге, журтка зыян. Анткени эскичилик менен жашаган эл, ошол адам, ошол жер банкрот болот, ар тараптан кырсыктайт болуп атат. Дагы ошо карапайым элдин, дагы ошо көктөн буйрулган илимдердин касиети менен кыргыз жергеси эли сакталып туруп атат. Жана мен айткандай, экистерде энергия болсо ошолор өзгөртүлбөйт беле. Мисалы, мына Мадумаров акам, тилинен чаң чыгат. Ал спикер болуп турганда уктап калды беле. Каркыраны сатып атканда эмне ал кайда жүрдү эле?
Көрдүңүз урматтуу боло журтум. Мына кече Атамбаевди камалсын дешти, курултайда ал бул дейт. Ар бир адам энергия өткөргүч провод. Эгер Атамбаев болбосо бүгүнкү күндө болбошу мүмкүн болчу. Атамбаев башын байлап чыкпаса, Атамбаев ошол жанагы аракка поляны кошту деген бир балдарды ошо көтөрдү дегендей мисалга. Ошондуктан ар кимдин деле бир эмгегин биле билишибиз керек. Ал ошондой бир кызмат аткарган, ошол бир бурулуш кылчу адам ал. Анда биз кайда элек? Биз пулдан жардам бердик. Мына мен. Кийин келиптир. Сен жардам бергенсиң, сага апрель баатырларын берели деп атабыз, акча бер дейт да. Куулап чыктым ошолорду. Бар, жоголгула башым. Мага баатырыңдын кереги жок. Мага көктөн баатырмын мен. Мен калыстык үчүн баргам. Каражаттан жардам бергем. Мен да күйүп бышкам. Ошо күйүп бышканда энергиябыз иштегендир. Ошондуктан урматтуу боло журтум. Акыры эмне калып атат? Эмне чындык? Жан чындык. Жан кайда барат? Ааламга. Жан бул дүйнөгө кызматка келет. Баланчанчыл көз жумду дейт. Мисалга. Сен көзүң жумуп, оюңду токтот керек болса. Ошондо өзгөрүү болот бул жан дүйнөңдө. Баланчанчыл кайтыш болгон. Кайтты, кайра келди. Ошол энергия топтоп келдиң, наристе периште болуп келдиң, пендеге айланып алгансың. Кел азыр ошол. Мына азыр эмне болуп атат дегенде, адамдын жаны ааламга барганда арбайга айланат. Анан жердеги жакын жукунун, небере чөбүрөсүн адамзатты улуулукка чакырат. Мына теңирдин улуу эле эмне? Улуулукка. Эски жолдо болсо Кудай берген бактан, ырыскыдан жолунан кармайт. Ал жаны агарып атат асманга барганда. Бул илим аркылуу сенин таның агарып атат. Жаның агарып атат. Сен өлбөй туруп арбайдын ролун ушул жерде аткарып атасың. Мына улуулукка чакырып атам, мен үндөп атам. Какшап, күйүп, бышып. Тескеп, соттоп атам, арбайдын ордун туура аткарып атасың. Эгер жаның азыр мо телоң жок болсо, жаның деле ошол кызматты кылмак, ошентип соттомоксуң, ааламдан кызматың аткармаксың. Муну ошого берди. Провод катары. Кел иштейли. Кел энергия өткөрөлү. Кел көктүн жүзү сенде болсун. Арбайдын жүзү сенде болсун. Темирдин эмес. Мына темир адам батыш адамы. Темир адамды биз ээчип алып бүгүнкү күндө оңолбой атканыбыз ушул болуп атат да. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат болуп атабыз. Мына ушул билим берүүдө, ушул табыгы илим, же болбосо ааламдык мыйзам айтылган жерде ошо ачылуу болот. Ачылыш болот. Аалам күчтөрү мына эфир аркылуу энергия өтөт керек болсо. Ошондо жан дүйнөң бийиктейт, бир нерсени сезесиң, туясың, сезимиң иштеп баштайт. Эки көзүң өчүп. Анан ошондо сен өз жолуңду тапсаң рахаттанасың. Мына менин бир кырым элчи дейт, бир кырым сынчы дейт. Ошо сынды көп айтсаң, элдин жан дүйнөсү, бийликтегилердин жан дүйнөсү сырдалат. Изденүү болот, чын эле депчи, туура деп. Теңирдин отусуң, энергиясысың деген сөз. Оксуң, адамзатка, арбайларга, ок деген ошо бир жерден ядро. Бир булактын көзүнө келип, кийиктер дагы, жердеги жандыктар дагы суу ичкендей, бир ок, бир булак. Анысы кандай урматтуу улуу журтум. Ар адам ошо өз жолун, ошо табыгы илим аркылуу өлбөй жаралып өз жолун тапса, рахаттанып жашап атат, ыраазы болуп атат, көңүлү тынч болуп атат, көкүрөгүндө бейпилдик пайда болуп атат. Мисалга, мына командир отделение, ал 10 солдаттын башчысы. Же болбосо, мына строительный компанияда бир бригадир рекламадан же барып бир жерден иш табат дагы 10 баланы кызматка коет. Бирөө кесип атат, бирөө варит этип атат, бирөө собирать этип атат, мисалга. Ошо бала аркылуу ырыскы таап атат. Ал балачалык анын мээси иштебейт.
Ошол бала аркылуу мисалга. А 10 баланы кысматка коюп, тиги жан багып атат. Анысы кандай ар адамды бул дүйнөгө миссияга жараткан. Ошол чыныгы ордуңду тапсаң эле бирөө бригадир болуп, жумуштап берип, ал балдардын иш аркылуу акча алгандай, бир бригадир аркылуу 10 бала иш кылып, алар жан баккандай. Көрдүңүзбү, бригадирдин ордун башка аткара албайт. Себеби ал жол таба албайт, ал сүйлөшө албайт, ал баалаша албайт. Ал учурчак менен кийин берем абы деп акылы жетпейт. Ал жөн эле ошо кескен, ошо менен рахаттанат. Анысы кандай азыркы жаңы доордо дагы адам өз жолун таап гана рахаттанат. Улуу адам болуп, улуу адамда баары бар. Улуу Кудайда баары бар да, улуу күчтөрдө баары бар да. Ал майдага зар эмес да. Анда касиет бар, анда батасы иштейт, анын назары иштейт, анын умайлыгы, анын эмчилиги иштейт, анын элчилиги иштейт, анын энергиясы иштейт. Ал улуу болгондон кийин улуу күчтөр ага шарт түзөт. Мына мен өзүмдү улуу деп санайм. Эволюциялык жол менен мен да өсүп келдим. Урундум, бериндим, түртүлдүм, корболдум, мазакталдым, урдалдым, камалдым деген сыяктуу. Суу кактым, ок жедим, оорудум. Мына улуумун деп бүгүнкү күндө дагы улуулук өтөм. Менде эле түшүнүккө жетсе кутулуп кетип атпайбы кыргыз? Кыйынчылык күндөн, оору сыркоодон, кырсыктан, кыямат күндөн мындайча айтканда кутулуп кетип атат. Адамзатка башчы болуп, мына элчи болуп калып атат. Келиңиздер улуулукка калыптаналы. Теңир адам бололу. Теңир адам бололу. Мына теңирдин ордун аткарган улуу адам. Темир адам болбойлу. Темир адамдын батасы да иштебейт. Темир адамдын мазгасы да эчтекеге жетпейт. Кара куш ал күнбаш эмес. Анын сөзүндө от жок, анын көкүрөгүндө кут жок. Ошондуктан теңир кыргыз дүйнөнү башкарып калган атпайбы? Бизди ошого жараткан Кудай. Улуулукка калыптаналы. Онан экинчи кыры ушул эстеп калыңыздар. Кудайга ким жакын экен? Кудай талабын аткарган адам. Жаңырган адам, күндө изилденген адам, күндө өскөн адам ошол жакын. Аткарган адам, ишаратын жазган адам, ролун аткарган адам жакын, уккан адам жакын. Жана башчынын деле буйругун аткарган шоопурун жардамчы кылып алган го. Мисалга, жакшы көргөнүнөнбү, же иш аткарганынанбы, же ишаратынанбы, мисалга, анысы кандай аткарган адам, суранган, тиленген адамды Кудай деле жакшы көрбөйт. Себеби аны бул дүйнөгө тилен деп жараткан жок, суран деп жараткан жок. Сенин ошол мына адамдын баары окшош. Иш аткар деп жаратты, бир миссияга жөнөттү. Ошондуктан сурануу, тиленүү ал сенин алейгесиң. Эне атага корго, алей багылбай калат, эмчек бербесе. Ал эволюция. Азыр сен теңирге тең адам болдуң. Ата менен тең уул, атадан артык уул дегенде ааламдын ролун аткар. Оозуң сүйлөп берсин, оюң улуулукту иштеп берсин. Бутуң улуулук үчүн басып берсин. Чыныгы дүйнөнү ушу куруп бер, жалган дүйнөнүн жолун жаап бер. Чыга албасаң, таның, жаның кор болот, өлүп каласың. Şu суроолорго жооп кылалы. Адамдын анатомиясы ашып барса 90-100 жаштын тегерегинде чейин жашайт. Тиши түшөт, бели бүкүрөйөт, анан киши кантип өлбөстүккө өтөт, ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Бул эски түшүнүк. Адамдын анатомиясы кейисе, кепчисе, майда түшүнүктө болсо 90-100кө чыкпайт керек болсо 40-50 өлүп калат. Инфаркт болот, инсульт болот. Улуулукта өзүңдү бош алып жүрсөң, өзүңдү бошот биринчи. Кысылба, кыжаалат болбо. Сен нурдан, ал ууланган тело өлөт. Сен нурдансаң, адам өлбөйт.
Мына условия жок да, Тибетте деле 150-200-ке чыгат турбайбы? Условия жок. Топостон башка мал түтөккөн жерде делечи. Анысы кандай? Өлбөстүк деген ошо кем болгондо жашы 500, асты 2000 жыл болуп калат делет. Мына мен ишенем, өлбөсмөс турсун, керек болсо адам жашарса болот экен. Өзүмөн байкап атам. Бүт эле кысылуудан, майда түшүнүктөн өлүм келген. Болбосо адамды өлбөс кылып эле жараткан. Анатомия жаңырып турат, жашарып турат. Ичегиңди таза карма. Камыр тамак, картошка тамакты көп жебе. Ичегиң булганбасын, каның булганбасын. Эмне жесе деле бар ичеги, курсак тоет го. Ошо бир тазараак. Анатомияңа зыян келбеген тамактарды же. Көп кыймылда, эски терлерди чыгар, эски түшүнүктү чыгар, эски ойлорду чыгар. Жаман сөздөр аркылуу тамактанба, жаман ойлор аркылуу тамактанба. Сен улуу, бийиктик, нурдануу деген ошо да. Нур, энергияга тол, сен эмоцияга толбо. Мен ишенем, керек болсо бул жерде берилет. 100 жашка чейинкилер жашарсын кайра депчи. Мантра айтсын, өлүм келет дегенди унутсун депчи. Мен 40тамын деген, мен улуумун, мен билбей карып алыпмын, мен билбей ооруп алыпмын деген түшүнүктү мойнуна алсын дагы өлбөс үчүн пайдубал түптөсүн деп. Пайдубал фундамент куюп анан көтөрөт го. 1 катар, 2 катар, 3 катар болуп. Анысы кандай ошентип пайдубал түптө. Мен ишенем өлбөйм. Анткени миссиям да көп. А сен аалам кызматын аткарсаң, алар коргоп коштоп турат. Мен канча жыл болду мынчалык бир таблетка ичпейм. Жайда деле, кышта деле. Себеби нурданганда адам өзү оорубайт. Денем ысып чыгат. Тер басып чыгат. Амурун үшүп отурчу элем. Бутум, колум, белим. Тишим неден түшөт? Кан бузулганда түшөт. Чачым неге карат? Адам кысылганда, мустаганда карат. Ичегиң таза болсо, ич өзү ысыктыкты берет. Медицинада боору ыстат деп коюптур да, күлкүлүү нерсе жок. Бул ичеги. Ичегиң таза болсо, адам өзү үшүбөйт. Андан кийинки суроо, сиз эмнеге президент болбой калдыңыз дейт. Бул жакшы суроо. 2011-жылы ушу ааламдан президентке коюлушум керек экен, ошондо мен койгондо аалам алдабайт. Атамбаев болот, сен болбойсуң делген да. Себеби кыргыздын бир көрөлөк күнү бар экен депчи, көз ачыла элек экен деп. Ошо чын экен да. А мен болсом, мен улуулук өткөрүп кетмекмин да. А кыргыз бир баягы адам бир жолду басмайынча түшүнбөйт да. Жамандыкты көрмөйүн, жакшылыктын баркын билбейт. Же оорумайын, ден соолуктун баркын билбейт. Же ачка болмоюн, токчулуктун баркын билбейт. Бул менин президент болушум, бул адамзатка башчы болушубуз болот да. Мына өткөндө суроо кылбадыбы? Кытай карыз үчүн Ысык-көлдү алып коюшу мүмкүн экен, ошого кандай карайсыз депчи. Сен Кытай башчысына барыпчы, Кыргызга ушундай ааламдык орду бар экенин, Кыргыз ушу 21-кылымда адамзатты куткарарын, могу сөздөрдү кыскараак сөз менен түшүндүрүп берсең, Кыргызды көтөрүп алат Кытайдын башчысы. Эмнеге дегенде мына ааламдык дастан Манаста энергия бар экенин, Манас дастанында энергия бар экенин билип, жана миңдеген Манасчысын коюп ошонун энергиясын иштетип аткан Кыргызды жөн эле тиге Кытай Кыргызды жөн эле таанып алат. А булар болсо анан барып бекер келген жокпуз, анан $100 миллион сурай келдик деп атпай күлкүнү келтирипчи. Не болуп калыптыр ал кагаз акчаңы башына куюп салбайсыңбы? Мына биз экология аркылуу экономикасын басып таштайбыз деген го. Американы эскерттик, орус тилде де пресс-конференция бергенбиз. Америка согушту кыйратын токтотуп туруп табият үчүн күрөшүш керек. Табиятты сактап калуу ааламдан так берилет. Болбосо Америка кыйрап түшөт деп, мына ушул болуп атат азыр. Анысы кандайда Кытайга да шарт окуйм менчи. Жөн эле мындай эле, кадимкидей эле, маңдай тескей отуруп эле. Жөн эле жанагы журналисттердин көзүнчө эле, уялбай этпей эле. Анткени башка бир доор келгенин түшүндүрүп берсең эле, о дейт, туп-туура дейт да. Адамда бир аң сезими бийикке өсүш керек экен түшүндүрсөң, туп-туура дейт.
Анткени азыр дин жардам бербеди. Саясат жардам бербеди, каражат жардам бербеди, эчтеке жардам бербей калды. Бир этапка өткөндө анын баары жокко чыгып, кагаз мыйзамы жардам бербей калды азыр. Кыргыздын азыр эң жаман жери ошо кагаз мыйзамына такалып атканда болуп атат да. Бул болчу нерсе. Азыркы президент бул Атамбаевди эле көрөм менчи, азыркы президенттин өзүнүн энергиясын көргөн жокмун. Анткени ошол киши аркылуу келген. Азыркы президентке караганда Атамбаевдин энергиясы бар. Ал кайтпас, бурулуш жасаган адам болгон. Энергиясына карагыласың. Ушуну мындай эсиңерден чыгарбагыла. Аны эмне ааламдан буйрулуп келген жок да мен сыяктуу. Ал бирөө жөлөп таяп келип койду. Мына ушу сөздү угуп атат журналисттер, саясатчылар. Эмне көзүңөрдү жуум алдыңарбы? Атамбаев ошол тетир кетип калган да. Ушу теңир мыйзамын түшүнсө, башка жолго өтүп кетет эле, сакталып калат эле. Ааламдан улуу күчтөр сактап коштойбуз эле. Акаев, Бакиев эгер ушуну аткарса өмүр бою президент боло берсин. А президент деген эмне бул? Көктүн жердеги көчүрмөсү. Ал эмнеге акчага зар? Бул ал эмне сулууга зарбы? Ал эмне бийликке зарбы? Жок, ал чындыкка зар. Ал теңдикке зар. Анан Кудай коштоп колдомок да. Адамзатты улуулук үндөсө, Кыргыз өлкөсү жаңыча ушул улуу түшүнүк менен түптөсө дүйнөгө көчүрүлө турган болсо, дүйнө эле багынып келбейби? Кудайыбызды таптык деп. Бул Кыргызстан чыгат экен энергия алуу деп. Ошон үчүн Кыргыздын көзү ачылыш үчүн ушул болгон эмес. А мен кечиккен жокмун. Кийинкисинде да койдум. Ошондон анан жеңиш деген удостоверение берилди да. Жеңиш деген көчөгө кирип кетиптирмин. Күндө барып аткан Манас телевидениясына баратып. Жана ошол президентке катышканга уруксаат тиги Центризбиркомдон удостоверение берилет. Залогун төккөндөн кийин, колуң өткөндөн кийин. Ошондо анан жеңиш деген бола келип колумду көрдүңүзбү? Ошондо аалам мыйзамы жеңди деген сөз. Караңгы жагына карасаңар эле, мына азыр аалам мыйзамы жеңди. Ошон үчүн адам мыйзамы эчтеке кыла албайт. Мына темир, медицина эмне кылып атат? Эчтеке кылган жок. Темир техника анда токтотуп калбайт беле. Батыштын бир кырсыгын, а теңир адамдын батасы токтотуп коюшу мүмкүн эртең табияттын кырсыгын. Теңир адам жамгыр жаадырып койгон. А темир жаадыра албайт да. Караңызчы, ошон үчүн кыргыз сен теңирсиң. Сенин батаң, сенин назарың, сенин сотуң, сен болбойт, бул бирди көрөт деп койсоң эле. Ошонун анткени кыргыз жыйынтык менен сүйлөйт. Кыргыздын сөзү жөн эле химия деп берилет ааламда. Шаманчылыгы, кыргызчылыгы, теңирчилиги деген ошол. Ал химия реакция жүргүзүп чыгылат. Теңир сыпатына өткүлө, улуулукка өткүлө. Уят болуп каласыңар, кошоматчылар. Кана Бакай атаны бир элестеткилечи. Бакай ата өлбөс го. Семетей бутка туруп кайра келгиче ал Манас ата амандуулуу болгон. Кайра канча кылым жашап атат. Онысы кандай менин да миссиям бүтө элек. Жок дегенде Бакай атадай жашаармын. Адамга караганда 2 эсе 5 эсе көбүрөөк. Арыстан алай сизге ыраазыбыз, ден соолук каалайм, бар болуңуз. Мен көчөдөн арабча кийинген адамды көрсөм кыжырым келет. Ушул туурабы же туура эмес кылып жатамбы? Эми сиздин бир керемет касиетиңиз ойгонгон. Ооба сизди да туура түшүнсө болот. Бирок кең пейилдикте карап коюңуз. Биз ошол күндү көрбөсөк кыргыз ойгонбойт эле депчи. Эми кыргыз ойгонот дагы, эски бийликти дагы, динди дагы көбүп коет дейт. Себеби экөө тең эволюция. Экөө тең азыр кыргыздын улуу жолуна, анан улуу күчтөрдүн улуу ишине тоскоол болуп атат. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Эгер бийлиги күчтүү мамлекет өнүкүп кетет эле, бүт артка кетет азыр мамлекеттин баары. Дини күчтүү өлкө өнүкүп кетет эле. Ошондуктан бул эволюция, бул аалам күчтөрүнө, инопланетан периште Кудайдын өзүнө жакпайт бул өзү. Азыр Кудайга ким жагат? Заман талабын аткарган, аянга бара алган, жок дегенде түш талабын аткарган адам жагат. Ошондуктан аны көкүрөсүздөр сиздер, ошон үчүн жыныска бөлбөйсүздөр. Ушул улуулугуңуздар кут болсун. Көктөн буйрулган, кайыптан буйрулган, Кудайдан буйрулган энергияңар, китебиңер, илимиңер кут болсун деп түшүнсөңүз болот.
эмки эфирде кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздара көкүрөгүңүздөрдү жаз, жан дүйнөңүздөр ушул арбайдай, периштедей сыпаттай тазарып, ушул көкүрөгүңүздөрдө, жашооңуздарда, түшүнүүңүздөрдө бир чоң бурулуштар болсун.